Гисабаевичке сөз беріп қоялық, 1 минут. Операторлар айтады, ол үйдің қонында тұрсаңыз жақсы болады. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, апалар, эжелер, жигиттер, кыздар. Баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар, дастурханыңыздар кут болсун. Мен жана келип, Эмил мырза мындай бир иш-чара болуп атат. 6-чы жолу чакырылып атат. Биздин дагы өзүбүздүн чакырылышыбыз бар. Ошо жерге келип, бир кесе чай ичип, наныбызды тийип кетиңиз дегенден келдим. Чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Жанатам, бери сөзүңүздөрдү угуп атам. Кандай максатта куралган, эмне иш-чараларды көрүп атасыздар? Алдыда кандай иш максаттарыңыздар бар? Ошолордун баарын кут кылсын дейм мен. Негизи уруу деп ураан чакырбай, улут деп ураан чакырганыбыз жакшы болот. Негизи. Анан өзү негизи мындай элбиз да биз. Кичине казан кайнап туруп эле анан ушундай болуп атыптыр десе анан жанагындай кыйкырыктарды кыйкыра беребиз да. Бир урууну айтып алып кыйкыра беребиз. Мындай кылалы. Улут деп кыйкыралы. Улут деп кыйкыралы, себеп улут болбой, эч качан эч бир уруу аман болбойт. Биздин күчүбүз биримдикте. Биздин күчүбүз Аллах Таала ушундай болуп, ар кимди ар кандай кылып жараттым дейт. Бөлөк-бөлөк бөлүнүш үчүн эмес дейт. Бири-бириңерди жакшылап таанып, сыйлашыш үчүн дейт. Ошон үчүн кыргыздар бар, казактар бар, өзбектер бар, орустар бар. Ушулардын баарын бири-бириңиздерди тааныш үчүн жараттык дейт да. Ошону биз эске алышыбыз керек. Биздин касиеттүү кыргыз элибиз бир атанын, жанатам бери айтып атат, бир атанын балдары деп. Баарыбыз бир атанын балдарыбыз. Баарыбыз бир атанын балдары. А эгер кыргыздар менен дүйнө жүзүн бириктирип койгон болсок, алар менен дагы бир атанын Адам алейхиссаламдын балдарыбыз. Мына ушуну бекем кармаганды бизге Аллах насип эткен болсун. Тапканыбыздарга береке болсун. Мына кече жакында эле улуу айтты, кичүү айтты, 3-чү айтты өткөрүп анан ушул иш-чара болуп аттыр. 30 күн кармаган оразабызды Аллах кабыл кылган болсун. Ооз ачар мезгилдеги тилеген тилегиңерди мен өзүм берем деген Аллах субханала тааланын уадасы бар. Ошондогу апалардын ак тилектери кабыл болсун. Балдарына, кыздарына, неберелерине берген тилегиңиздер, апалар, сиздердин бала үчүн ата менен эненин дуасы бул түз барат дейт. Ошондо барлык жакшы каалаган тилегиңиздер кабыл болгон болсун. Тапканыңыздар ушундай дастуркондорго жайылсын, жакшылыктарга, тойлорго буйурсун. Мына ошол аксакалдар менен биз бир аз сүйлөшүп отурдук. Менин момунча неберем бар, момунча кызым бар, балам бар, баары Россияда дегенден бир куюм чай да өткөн жок мына жүрөктө. Бир куюм чай өткөн жок. Биз сыймыктануу менен айтып калдык. Ошол жакта жүрөт, ошол жакта иштеп атат деп. Бирок кандай болуп жүрөт? Эмне болуп жүрөт? Алар кандай болуп келет? Ким болуп келет? Кудайдан башка эч ким билбейт. Биз ушул жерде отурган апалар ушундай жараткандан тилейли, сурайлы. Ошолордун алты саны аман, ойноп күлүп, тапкандарыңга Аллах берекесин берип, жадырап, жайнап, биздин кучагыбызга толуп, момундай бир шыйпаң тола турган эмес, бүтүндөй аян тола тургандай болуп топтолгондо Аллах насип эткен болсун. Жакшылык күндөрдү буйурсун бизге. Ар кандай бөөдө кырсыктардан, апааттардан өзү сактаган болсун. Ынтымагыбыз мындан ары карай күчөй берсин. Мына күрөшөбүз деп турган каразага түшүп аткан азаматтарга темир билек балбандардан болуңуздар. Бирок ошол күчтүн баарын адилеттүүлүк үчүн, чындык үчүн, акыйкат үчүн гана жумшагыла. Эч кандай шайтандын, напсынын азгырыктарына жумшагандан Аллах өзү сактаган болсун. Мына ушундай бир аксакалдарыбыз бар, апаларыбыз бар, биздин бактыбыз бар, келечегибиз бар. 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу болуп чакырылып ушул жерде жыйналып аткан мезгилдерде бүгүнкү күндө арабызда жок, ар кандай иштер менен жүргөн, бизден сыртта жүргөн азаматтарыбыз, жигиттерибиз, аксакалдарыбыз арабызга келип кошулганды каалайбыз. Майрам куттуу болсун, жакшылык менен өтсүн, күчтүүлөр алсын, себеп ал жерде куулук жарашпайт. Ал жерде соттор калыстар. Кыргыз сотунан үлгү албагыла.
бир жака тартпагыла. Анан бүткөндөн кийин баланчы тартып койду, себеби өзүнүн көчөсүнөн болот. Себеби тагасынын баласы экен, бөлөсүнүн абасы экен деген сыяктуу сөздөрдөн алыс болуп, азыркы жетекчилерден үлгү албагыла, үлгүнү мына биздин аксакалдардан алгыла. Мына ушул абалардан алгыла, ушул жаштарга кайрылаарым ушул күчтүүңөр алгыла, дайым алып жүргүлө, эч качан алдырбагыла. Асманыбыз ачык болсун, келечегибиз кең болсун, жакшылыктарда жолугушуп жүргөндү Аллах насип эткен болсун. Бар болуңуздар, рахмат. Куттуу болсун. Агыда бөжөйлөрдүн тойу, кыргыздын тойу. Рахмат, куттуу болсун, рахмат баарыңызга. Рахмат Азамат Жолаевич. Сіздің мариге кетіп катышкандыгыңыздын жөнүндө. Махрова былтыр сөзсүз эң керем деп айтканда мына